Ар бир адам өзүнүн ден соолугун жакшы алып жүрүш үчүн бир жылда дарыгерлердин көзөмөлүнөн 2 ирет өтүп туруш керек деп айтып келишет. Анткени ар бир адам өзүнүн ден соолугун жакшы караш үчүн мына ушул дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүү зарылдыгы бар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин ден соолук көрсөтүүбүздө сасык тумоо оорусу күч алып жаткан учурда лор бөлүмүнө көп бейтаптар кайрылып келет. Анда биз мына ушул дарыгер Элиза Пратова эжеке менен биз кенен баарлашмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө мына сасык тумоо көп катталып жаткандыгына байланыштуубу, кулак, мурун жана тамак оорулары да көп кездешип жатат да. Анан сиз дарыгер катары айтсаңыз, кайсы оорулар мына ушул лор бөлүмүнө байланышкан, кайсы ооруларда бейтаптар көп кайрылып жатат? Саламатсыздарбы? Негизинен бул кулак, тамак, мурун ооруларынан көп кездешүүчү. Негизинен бул биз өткүр респираторлук вирусный инфекцияларга кош көңүл мамиле жасап койгондун артынан бизге ушул кулак, тамак, мурун оорулары менен ооруп бейтаптарыбыз көп келишет. Көбүнчө эле булар жаш балдарда көп кездешүүчү кулак оорусу, мурун оорусу жана тамак оорусу өткүр респираторлук вирусный инфекциянын артынан осложнение болуп келишет. Көбүнчө жаш балдарда кулак оорусу, мурун оорусу деле көп кездешет. Анан чоң кишилерде болсо тамак оорусу жана башка оорулар, эми монтип баарыны бул көп кездешет деп айта албайбыз. Ар бир оорунун өзүнүн келген эмеси бар да. Белгилери бар. Анда алгач эле мына ушул кулак оорусу боюнча биз жалпы эле көрүүчүлөргө анын оорунун башталышы же болбосо канчанчы пайызда мына жабыркап калган, эмне кылыш керек мына ушулар жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Мисал үчүн кулак оорусуна келсек, көбүнчө бул анатомиялык түзүлүшүнө байланыштуу. Жаш балдарда кулак оорусунун көп кездешкенин себеби евстахиевая труба деп коет. Мурундун кулакка кеткен жол бар. Ошол жол кыскараак болгон үчүн анатомиялык түзүлүшү ошон үчүн мурундан көп кулакка осложнение болуп өтөт. Биринчиден мурду бүтүшөт. Андан артында анан кулак оорулары пайда болот. Кулак оорусунун пайда болушунун степендери бар өздөрүнүн. Биринчи степени бул стадия евстахиита деп коет. Мында евстахиевая трубанын шамалдашы болуп келет. Андан кийинки стадиясы доперфоративная стадия, андан кийин перфоративная стадия, анан постперфоративная стадия болуп бөлүнөт. Стадия евстахиита дегенде бул кулактын мурундан кеткен жолунун шамалдашы болуп эсептелинет. Мында балада кулак оорусу пайда болот. Доперфоративная стадиясында кулакта ириң топтолот. Трубалар жабылат. Себеби жаш балдардыкы айтып кеткендей анатомиялык түзүлүшүнө байланыштуу кыскараак дебедимби? Ошон үчүн мурундагы инфекция тез өтүп кетет кулаккачы. Анан доперфоративная стадиясында балдарда температура көтөрүлөт, ириң топтолот, баягы тарсылдак жарылганга даярданат да. Анда сырткы кулакка чыкса бул жакшыраак да. Андан дагы өтүшүп кеткен болсо, анда мээге дагы өтүп кетиши мүмкүн. Мунун осложнениялары аябай көп. Андан кийин постперфоративная деп коет. Зоналарына карап, тарсылдактын кайсыл жеринен жарылганына байланыштуу болот. Андан кийинки осложнение бергени дагы кайсыл жерине жарылганына байланыштуу болот. Азыркы күндө мына ушул сасык тумоо оорусу көп болуп атпайбы? Анан бат эле ушул сасык тумоо менен ооруп жатып эле анан кулагынан ириң агып же суга кайрылгандар көп болуп атат да. Булар бат эле ушул нерсеге чалдыгып калышы мүмкүн же ага чейин бейтаптар мындай кайдыгерлик мамиленин айынан анан ушул учурга келип калат? Бул кайдыгерлик мамиле деп ойлойм менин оюмча. Себеби биздин кишилер грипп мисалы үчүн грипптин башка түрлөрүн жеңил гана кабыл алышат дагы, өз алдынча дарыланышат. Аны противовирусный препараттар менен жакшы дарыласа,
анда мындай осложнениялар болбойт да. Негизи кош көңүлдүк го деп ойлойм. Азыркы күндө мына ушул эле кайрылып аткан бейтаптардан бар да. Мына иш үстүнөн ушул текшерип өзүңүздүн жумушуңузду көрсөтсөңүз. Макул, көрөбүз. Келиңиз, олтуруңуз. Көрөлү. Кулагыңыз ооруп кайрылдыңызбы? Ооба, кичине ооруп, грипп болуп, кулактар кичине ооруп. Грипп болгонуңузга канча күн болду? 3-4 күн болду. 3-4 күн болуп калды. Бир аз кулагыңыз ооруксунтуп атат, Ооба. Келиңиз анда кулагыңызды көрүп коелу. Кайсы кулагыңыз жакшысы? Оорубаганы? Оң кулак жакшы. Биринчи оорубаган кулагыңызды көрөлү, Ооба. Жакшы. Экинчи кулагыңызды көрөбүз. Бул бейтаптын кулагы тарсылдактары ичкерген. Так эмеси жок, тешиги жок экен. Мурдуңуз көп бүтүп жүрөт окшойт, Ооба. Негизинен. Мондай кылсаң оорубайбы? Жок. Бул бейтап дагы көбүнчө эле респираторлук вирусный инфекциядан дебедикпи? Ошого бир аз ооруксунтканы бул евстахиевая трубанын кичине шамалдаганын белгиси бар. Азыр мен сизге керектүү дарыларды жазып беремин. Ошолорду колдоносуз, макулбу? Рахмат. Азыр дагы бир кулактын картинасын түшүндүрө кетсем, бул тарсылдак. Бул байкебиздин тарсылдагы мурун кичинекейинде ооруган белгисин көрүп турсак болот. Бул деген өзү тарсылдак 3 нормада 3 слойдон турат. Эгер кичинекейинде ооруп, кайра жаш балдардыкы тез бүткөнүнө байланыштуу, бул дагы кулак тарсылдагы бүткөн. Бирок бир эле слой болуп бүткөн да, бир эле катмар болуп, 3 слой эмес. Андан сырткары дагы кичинекей тешикче көрүп турабыз. Бул деген тарсылдактын жабыркаганы, тешилгени деп аталат. Андан сырткары бул ушул эле кулакта 2-3 ооруну көргөнгө байкасак болот. Андан сырткары бул тарсылдак калыңдашканын көрөбүз. Бул эмнеден? Бул көбүнчө мурдун, бейтаптын мурунда же болбосо тамагында хронический оорулардын белгиси, же болбосо туура эмес шимкиргенден дагы ушундай картиналарды көрсөк болот. Азыр кулакта ириң аккан жери жок. Тарсылдак тешик, бирок азыр в стадии ремиссии деп коет да, оорубаган учуру. Жогоруда айтпадыңызбы, мына ушул эле бейтаптын кичине тешик болуп калган деп? Бул кайсы бир деңгээлде коркунуч жагы барбы? Балким угуу жагынан же кандай бир немелери бар? Мындай бейтаптарга биз бассейнге, каналга түшкөнгө, дегеле суу киргизгенге болбойт. Эмне үчүн? Себеби микробтор баягы увлажненный среданы жакшы көргөн үчүн суу түшкөндө, нымдашканда кайра микробтор көбөйүшү мүмкүн. Андан сырткары, эгер бейтаптын кулагы тез-тез ириңдери агып турган болсо, анда бара-бара кулактын угусуна да таасир берет. Азыр канча пайызы жабыркаган бул? Бул жерде жабыркаган деп пайызы менен айта албайбыз, бирок тешик бар экенин, оору бар экенин айтабыз. Бул медицинада хронический гнойный средний отит в стадии ремиссии деп айтылат. Негизи ушул тарсылдакты сүрөткө алганда, эгер кайсыл жеринде тешик болсо, более мындай эмеге бейтапка более опасныйраак, более коркунучтуураак деген жерибизди айта кетсем, бул эгер тарсылдактын өйдөңкү катмарында атикоантральный зона деп коет. Атикоантральный зонада тешилген болсо, бул мындай коркунучтуураак, себеби анын осложнениялары көп. Бул сөөктү жеп кетиши мүмкүн. Башкача айтканда, осложнениялары холестиатома болушу мүмкүн. Андан бара-бара сөөктү жеп, мээге дагы өтүшү коркунучтары бар. Менингиттин деле бир пайда болуш экен да. Ооба, менингиттин бул деген ушул хронический гнойный отиттердин мээге өтүп кетиши ыктымал, ооба. Эгер дарылабай көпкө чейин жүрсө. Бул аппаратыбыз бейтаптын канча процент угуусун билдирбейт, бирок
бейтап угабы же болбосо укпайбы. Ушул жоопту ала алабыз. Көбүнчө ымыркайларды өлчөйбүз, анан ушул малга чейин укпай жүргөн бейтаптарды да өлчөсөк болот. Бул аппаратурабыз ичке үндөгү звуктарды берет. Анан бул жерге аппаратурада өзү айтат, бала угуп атат же болбосо укпай атат деген жоопту берет. Азыр биз бейтаптын угуусун текшердик. Мында бейтаптын угуусу жакшы. Эгер уккан болсо аппаратура өзү жообун берет, өттү жана өтпөдү деп. Бизде азыркы бейтаптыкы өттү жакшы экен, кулагым жакшы угат экен. Андан кийин мурун оорулары боюнча дагы биз кичине кайрылалы. Эски метод менен текшерип диагностикалачубуз. Азыр ушул лор комбайн баары бизге кыйла мүмкүнчүлүк берип атат. Тура диагностика кылганга азыр детский насадканы орноштурдум жана эми кыздын мурдун көрүп коебуз. Мурдуң агып аттыбы эле? Мурду негизи мурду канап, анда негизи мурду канап аткан болсо, анда анализ тапшырыш керек биринчи очередде. Күн сууп калганда бизде көбүнчө эле синуситтер менен кайрылышат. Бул деле грипптин осложнениялары. Эми синуситтин деле түрлөрү болот да, өнөкөт же болбосо жаңы башталган синусит деп. Мурун оорулары дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Гайморитте. Гайморит көпчүлүгү эле ушул мурун бүтүп, көп кыйналып калганда эле гайморит болуп калыпмын деп калышат да. Мына ошонун түрлөрүнө да токтоп кетсеңиз. Негизинен гайморит деген бул бир эле пазуханда, андан сырткары адамдардын нормада башка дагы пазухалар бар. Булар лобная пазуха, гаймарова пазуха, клиновидная этмоидальная пазуха. Жаш балдарда 1 жаштан 6-га чейин көбүнчө этмоидит кездешет. Андан кийин гаймарова пазуха 6 жаштан өйдө өрчүгөнүнө байланыштуу анатомиялык түзүлүшүнө. Мисалы үчүн фронтальный пазухалар 10 жаштан өйдө пайда болгонуна байланыштуу бул оорулар 6 жаштан өйдө, 10 жаштан өйдө кездешет. Мунун негизги себептери баягы эле бактерия, вирустар жана башка Оорулар да. Кайсыл учурларда баягы эт өсүп кетиптир деп калат го. Мына ушул эмнеден өсүп кетет ошол эт? Эми бул сиздин сурооңузда эле мындай көптүк мааниде да, эттин да түрлөрү болот. Мисалы үчүн полип болушу мүмкүн, жана башка онкологиялык өсмөлөр болушу мүмкүн. Негизинен полип эмнеден чыгат? Полип көбүнчө аллергия менен жабыркаган, астма менен жабыркаган бейтаптарда слизистыйдын баягы ооруй берип, өнөкөткө айланганда слизистый дагы өзгөрө баштайт. Ошондо өсмөлөр чыгат, өсүндүлөр чыгат. Анткени мына ушул эле кулак, мурун жана тамак оорулары бардыгы дем алуу жолу бир болгондуктан кайсы бир ооруга чалдыкканда мына ушуларга дагы өзүнүн таасирин берет экен да. Ооба, таасирин албетте бекеринен айтылбайт. Кулак, тамак, мурун булардын үчөөнүн жолдору бири-бири менен байланыштуу болгон үчүн ушундай. Мына ушул эле лор бөлүмүндө 3 этап менен бөлүнүп келет экен да. Тамак оорулары бүгүнкү күндө ангина деп коебузбу же бир негизи эле мына ушул тамак оорусу канча түргө бөлүнөт? Негизинен тамак ооруларынан деле башталышында бул вирустук инфекциялар же болбосо бактериялардан улам курч жана өнөкөт оорулары пайда болот. Бул курч фарингит, курч танзилит же болбосо өнөкөт фарингит, өнөкөт танзилит оорулары кездешет. Негизинен ангина деп элдерибиз айтат. Негизи бул ангина деген курч оорунун белгиси. Негизинен өнөкөт танзилиттин ушул стадия ремиссия, стадия обострение деп бөлөбүз биз. Кайрадан баштап оорусу же болбосо оорубай жүргөнү. Бизде ушул тамак ооруларынын арасынан эң мындай коркунучтуусу бул бета-гемолитический стрептококк группасындагы микробтору пайда кылган оору болуп саналат. Анткени
бул бир эле тамакты жабыркабастан андан ары эме суставтарга, жүрөккө жана бөйрөккө дагы өтүп кетиши ыктымал. Ошон үчүн мындагы кайдыгер карабастан негизинен тамактан анализ тапшырып, далилдеп, анан дарылаган оң. Ал эмнеден пайда болот мисалы? Бета-гемолитический стрептокок бул микроб. Бул ар түрдүү жолдор менен жугат бул деле. Анткени көпчүлүк эле тамак ооруса эле ангинам кармап калды же болбосо ангина болуп калыпмын дегенде түшүнүп боло берет да. Анан сиз жогоруда айтпадыңызбы, бир катар бунун өзүнүн бөлүмдөрү бар депчи. Ал эми ангинага чалдыккан бейтаптардын деле бир орчундуу жактары ревматизмге алып келет, же жүрөктүн бир кайсы бир жерин жабырып катат. Ангинага да бир аз токтоп кетсеңиз, анткени көпчүлүк учурда азыр ангина менен кайрылган дагы бейтаптар көп. Тонзиллит менен жабыркаган бейтаптарыбыз ушул биринчи кезектен анализ тапшырыш керек, көрүш керек. Ушул анализде именно бета-гемолитический стрептокок деген микроб жокпу? Себеби бул коркунучтуу. Жыл өткөн сайын сиз айтып кеткендей жүрөккө, муундарга, анан бөйрөккө тараганына байланыштуу мунун алдын алыш керек, анан жакшы дарылаш керек. Негизинен булар миндалиналар деп коет. Миндалинанын глоточное кольцо пирогова деп коет. Бул миндалина бир эле тамакта эмес, мурун жакта жана беш жерде жайгашкан. Бул оору микробтордон пайда болушу мүмкүн, же болбосо гипертрофия деп коет. Бул миндалиналардын чоң размердегилер кездешкени. Бул көбүнчө жаш балдарда кездешет. Эгер глоточная миндалина өскөн болсо, мурун дем алышы кыйналып, кечинде коңурук тартып жаш бала дем алуу органдарын тосот. Өзү негизинен 14 жашта бул миндалина атрофия болуп өзү жок болот. Эгер кичинекей размерде болсо, анан анда степендери бар. Эгер акыркы степени болгон болсо, мурунду көп тосуп койгонуна байланыштуу аны алганга туура келет. Рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жатат. Негизинен мына ушул лор бөлүмүндө болгон атайын даярдыктар деле бардык шарттар түзүлүп калыптыр. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, мен да убакыттан пайдаланып өзүбүздүн жетекчиликке жана президентибизге ыраазычылык билдирем. Манас шаарынын тургундарына аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мындай шартта мурун иштеген эмеспиз. Азыр ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып диагностика жасообуз дагы, дарылообуз дагы жакшырды десем болот да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биз мына ушул лор бөлүмү боюнча кененирээк маалымат бердик. Анткени мына ушул Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна атайын мына ушундай аппараттары келип бүгүнкү күндө толук кандуу биздин бейтаптарды көрүүгө шарттар бар экен. Эгерде сиз мына ушул ооруга чалдыккан болсоңуз, туура эле мына ушул поликлиникага келип, үй бүлөлүк дарыгерге келип өзүңүздүн ооруңузду аныктап алсаңыз болот экен. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламаттагыңыздар.